Мен кесиптештериме толугу менен кошулам. Мыйзамды колдойбуз. Бирок деген бул жерде бир нерсе бар да, жогорку кеңештин депутаттарынын эң негизги ролу кандай? Биз ошол биздин элибиздин үнүн парламентке жеткиргенде бизге көбүнчөсү өкмөт тарабы дагы, мэрия тарабынан дагы абдан таарынышат да. Бизди жаман көргөзүп атасыңар, жаманаттап атасыңар. Мына бирок мамлекет башчыбыз барганда канча арыз муундар чыкты. Буну деген жогорку кеңештин депутаттары көтөрө турган маселелерди улам булам бизге таарынып атышып, аяндан биз ушуга жеттик. Тигини сүйлөбөгүлө, буну сүйлөбөгүлө деп натыйжа мына бүгүнкү күн ошол болуп атат. Бул бир. Экинчи, Үмүткан Нургазиевна, мен сизге ушул видеону анан кийин деле көрө алат болуш керексизге суранат элем да. Мына ушу мэрлерибиз эл менен жолуккандачы эмнеге кээ бир услугалар кымбаттап атат дегенде айтып беришпейт да. Мен сизге бир мисалдарды айтып берейин. Земельный налог 127%га кымбаттады. Бишкек шаары зональный коэффициент жөнүндө сөз болуп атат. Налог кошулган жок. Зональный коэффициент өзгөрүп 3,9га кымбаттады. Электроэнергия 25%. Жер тилкесин ижарага алуу, аренда земельный участка 500%. Ишкерлерди тоноп бүткөнүңөр деген ошол сөз болуп атат да, өкмөткө айтылган. Андан тышкары услуги по вывозу мусора, таштандыларды чыгаруу кызматы 25%. Суу менен камсыздоо кызматы, услуги водоснабжения 28-30%. Анан, конечно, эл нааразы болот, особенно Бишкек шаарында. Баардыгы кымбаттап атат, инфляция болуп атат, услугаларды да кымбаттатып, ошол боюнча мэрия бир да жолу расмий түшүндүрмө берген эмес. Бир да жолу. Элге жолугушууда деген суроо берип атса, видеолорду эле көрүп атабыз, ачуулары келип эле, бакыш чоңунан кичинекей кызматкерлер коркконунан эле эптеп батыраак жооп берейин дешет да. Бул биринчиси. Экинчиси деген бунун баарын эл менен акылдашып туруп сүйлөшсөк жакшы болмок. Нааразычылыктар азыраак болмок. Чоң ири проекттер жасалып атат. Эл баардыгын көп нерсени колдоп берип атат. Бирок ушундай нерсеге келгенде деген эми өлгөнгө көмгөн деп коет да. Ишкерлерди бир жагынан УКМК тоноп бүттү, экинчи жагынан мэрия ушинтип тоноп бүттү. Анан буну президентибиз, мен ойлойм, билбейт болуш керек. Налог көтөрүлгөн жок, жер салыгы. Бирок коэффициент көтөрүлдү 3,9. Бир эле зональный коэффициент жөнүндө сөз болуп атат. Ушулардын баарын иликтеп келсеңер, башкы прокуратура көп нерсеге түшүндүрмө, анан көп нерселердин мындай эмнеге эл арасында пикирлер, терс пикирлер чыгып атат дегенге жооп табылмак. Өзгөчө саясий нуктада жооп табылмак деп мен ойлойм. Мыйзамыңыздарды колдойм. Рахмат.